Саламатсыздар, бизден Чалкан медиа каналдын көрөрмандары, биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды угуңуздар. Галина Байтерек Жапаровдун Орусиядагы иш сапарына даярдык жүрүп жатат. Президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек шайланган президент Садыр Жапаровдун Орусияга пландалган иш сапары тууралуу түшүндүрмө берди. Садыр Жапаров өзүнүн алгачкы чет өлкөдө болчу иш сапарын Орусия Федерациясында өткөргөнү турат. Бул багытта даярдык жүрүүдө. Орус тарап менен иш-чаралардын убактысы, күнү, мазмуну белгиленип жатат. Жапаровду Орусия кабыл алууга даяр эмес экен деп тарап жаткан маалыматтар чындыкка дал келбейт. Коомчулукту мындай чагымчыл маалыматтарга ишенбөөгө чакырабыз. 25 январда Жогорку кеңештин тармактык комитеттердин жыйынында вице-премьер-министр Равшан Сабиров шайланган президент Садыр Жапаров чет өлкөдөгү алгачкы сапарын Орусияда баштоону пландап жатканын айткан. Садыр Жапаровдун президент катары алгачкы расмий сапары Казакстандан башталарын кошуна өлкөнүн президентинин расмий сайтында 11 январда жазылган. Анда Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев телефон аркылуу Садыр Жапаровду шайлоодогу жеңиш менен куттуктап, расмий сапарга чакырганы. Жапаров чакырууну кабыл алып, мамлекет башчы катары биринчи расмий сапарын Казакстандан баштай турганын айтканы белгиленген. Садыр Жапаровдун президенттик кызматка киришүү инаугурациясы 28 январга пландалды. ИИМдин жетекчисинин мурдагы орун басары Курсан Асанов кармалды. Курсан Асанов ички иштер министрлигин басып алууга шектелип, суракка чакырылган. Андан соң тергөөчүнүн чечими менен кармалды. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов кармалды. Бул тууралуу анын адвокаты Икрамидин Айткулов билдирди. Ал октябрдагы башаламандыкта ички иштер министрлигин басып алууга шектелип жатканы айтылды. Бул иш боюнча ИИМге суракка чакырылып, андан соң тергөөчүнүн чечими менен кармалган. Тергөөчү менин катышуумсуз сурак кылды, деди адвокат. Асановдун кармалганын ички иштер министрлигинин маалымат кызматы да тастыктады. Билдирүүгө ылайык, ага жаза кодексинин 245-беренесинин 1-бөлүгү имараттарды жана курулмаларды басып алуу менен айып тагылып, Бишкек шаардык ИИБдин убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Алмамбек Шыкмаматов Абдил Сегизбаев 3 депутатка жасалма документ менен иш козгогон. Сегизбаев 3 депутатка жасалма документ менен иш козгогон. Бул тууралуу мурдагы депутат Алмамбек Шыкмаматов УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевге карата козголгон кылмыш иши боюнча пикирин билдирип жатып айтты. Эски арыздын негизинде иш козголуп жатат. Бул азыркыларга да сабак болушу керек. Чынында Сегизбаев 3 депутатка жасалма документ менен иш козгогон. Аны парламентке алып келип, борбордук телеканал аркылуу көрсөтүп каралаган. Коомчулукта да кантип эле такталбаган документти президентке берип, 3 оппозициялык депутаты каралап жатат деп таң калган. Ошондо биз өзүбүздүн чындыгыбызды далилдейбиз деп Белиздин расмий дипломатиялык каналдар аркылуу анын фейк экенин аныктаганбыз. Биз муну жасабаганда 15-20 жылга камап салмак, деди Шыкмаматов. Мурдагы вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова УКМКга суракка келди. Бүгүн 26 январда мурдагы вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматына суракка келди. Белгилей этсек, ал саат 15:00 чакырылган. Өмүрбекова белгилегендей, ал Кыргызстандагы коронавирус пандемиясы боюнча козголгон кылмыш иштерин иликтөөнү алканда УКМКга чакырылышы мүмкүн. Алар эмне себептен чакырылгандыгын так айтышкан жок. Мен февраль жана март айларында өлкөнү пандемияга даярдоонун үстүндө иштедим. Башка өлкөлөрдүн тажрыйбасы бизге мүмкүнчүлүк бергенде эле биздин алдыбызда жайылып кетишин алдын алуу милдети турган, деди ал. Белгилей этсек, буга чейин экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын башчысы Сымык Жапыкеев өлкөнү пандемияга даярдап, эпидемия учурунда оор менен күрөштү жетектеген бүтүндөй аткаруу бийлигинин жоопкерчилигин карай тургандыгын билдирген. Күчүм жетпей жатат. Төлөбаев Жайма базар боюнча УКМКга кайрылганын айтты. Төлөбаев Ош базарында болгон окуя сыяктуу көрүнүштөргө жол берилбеши керектигин айтты. Буга чейин сот тармакта сатуучунун мэрия кызматкери жана милиционер менен тирешкен видеосу тараган. Мэрдин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев базардын айланасында товарларды жайып саткандар менен күрөшүү үчүн УКМКдан жардам сураганын билдирди. Ал бул боюнча Улуттук коопсуздук мамлекеттин комитетинин башчысы Камчыбек Ташиевке кат жиберген. Ошондой эле Төлөбаев Ош базарында болгон окуя сыяктуу көрүнүшкө жол берилбеши керектигин айтты. Буга чейин социалдык тармактар ИИТ учурунда сатуучунун мэриянын кызматкери жана милиционер менен тирешкен видеосу тараган. Билем, саботаж кылып жатышат, айтканды укпайт, мындайда тигиндей да айттык, болбой жатышат. 2 күн мурун Камчыбек Кыдыршаевичтин атына кат жибердим. Менин күчүм жетпейт. Мага жардам бергиле дедим. Жайма базар менен күрөшүүгө топ жибериңиз деп өтүндүм. Ош базарынан, Аламүдүн базарынан акча чогултуп жаткан чагымчылдар тууралуу билебиз. Кат келеби жокпу билбейм, биз катуу иштейбиз. Болду эми, жакшы эле кечириштик, деди Төлөбаев. Шаар башчысы милдетин аткаруучу сатуучуларды базардын ичине кирип соода кылгыла деп айтып жатканын жана ал жакта орундар бар экенине ишендирди.
Алтай жала сурак Мончодо өспүрүмдү зордуктоо видеосу боюнча жаңы жагдайлар айтылды. Жашы жетелек өспүрүмдү зордуктоого байланышкан видео социалдык тармактарда тараган. Жапа чеккен адам кыргызча сүйлөп жаткандыктан социалдык тармактын колдонуучулары ал кыргызстандык деп айтышкан. Мончодо жашы жетелек өспүрүмдү зордуктаган окуя Алтай Республикасынын Кош Агач районунда болгон. Бул тууралуу ИИМдин маалымат кызматы кабарлады. Буга чейин жашы жетелек өспүрүмдү зордуктоого байланышкан видео социалдык тармактарда тараган. Жапа чеккен адам кыргызча сүйлөп жаткандыктан социалдык тармактардын колдонуучулары аны кыргыз деп ойлошкон. Министрлик социалдык тармакта тараган видео боюнча башка өлкөгө сурам жөнөткөн. Бүгүн жооп келди. Белгилүү болгондой 2020-жылдын 29-июль күнү Алтай Республикасынын ИИМ кызматкерлери WhatsApp мессенджеринде белгисиз балага күч колдонулуп, сексуалдык мүнөздүк аракеттерди жасап жаткан жаш жигиттин видеосу тарап жатканын байкаган. Натыйжада 2019-жылдын август айында Кош Агач районунун Кош Агач айылында жашы жетелек бала жана башка кичирээк баланы зордуктаганы аныкталган деп айтылат маалыматта. Жогорудагы факты боюнча Алтай Республикасынын тергөө комитетинин тергөө башкармалыгынын Улаган райондор аралык тергөө бөлүмү былтыр 29-июль күнү Россия Федерациясынын кылмыш жаза кодексинин 132-беренеси жашы жетелекке карата жасалган күч колдонуу менен сексуалдык мүнөздүк аракеттер боюнча кылмыш ишин козгогон. Ыкчам иликтөө иш-чараларын жүргүзүү учурунда жашы жетелек бала кармалган. 2020-жылдын 31-декабрь күнү айыптоо корутундусу менен кылмыш иши Кош Агач райондук сотуна жиберилген. Видео Кыргызстанда тартылган деген маалымат болгондуктан ролик социалдык тармактын баардыгына тарап кеткен. Натыйжада ИИМдин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү боюнча кызматы Facebook жана Instagram социалдык тармагындагы 51 тайпадан жана блогерлердин баракчаларынан аталган видеону өчүрүү боюнча тиешелүү иш-чараларды жүргүздү деген маалымат таратты ИИМ. Конституциялык кеңешме жогорку кеңешке 90 мандат берүү сунушталды. Сунушталып жаткан баш мыйзамдын долбоору боюнча парламенттеги депутаттардын саны 90 киши болду. Бирок долбоордо парламенттин шайлоо системасы көрсөтүлгөн жок. Бул тууралуу баш мыйзамды өзгөртүү боюнча иштеп жаткан Конституциялык кеңешменин жыйынында айтылды. Конституциялык кеңешменин төрагасы Бекбосун Бөрүбашев мындай деди: Жогорку кеңештеги депутаттардын саны 90 киши болду. Шайлоо системасы кандай болот, аны көрсөткөн жокпуз. Аны жогорку кеңештин эркине бердик. Буга чейин парламентке партиялык тизме жана бир мандаттуу система аркылуу шайлоо сунуштары айтылып келаткан. Азыр иштеп жаткан конституция боюнча парламенттеги эл өкүлдөрүнүн саны 120 адам. Алар партиялык система менен шайланып келген. Бишкекте баш мыйзамды өзгөртүү боюнча иштеп жаткан конституциялык кеңешме кезектеги жыйынын өткөрүп жатат. Конституциялык кеңешме баш мыйзамдын долбоорунун биринчи варианты иштелип чыкканын былтыр 11-декабрда кабарлаган. Кеңешме долбоордун акыркы варианты иштелип чыккан соң аны жогорку кеңешке жиберүүгө тийиш. Андан кийин парламент аны референдумга алып чыгуу боюнча демилге көтөрүшү мүмкүн. Буга чейин Борбордук шайлоо комиссиясы баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум быйыл апрель айында жергиликтүү кеңештерге шайлоо менен кошо өткөрүлүшү ыктымал экенин билдирген. Былтыр октябрь окуяларынан кийин өлкөдө бийлик алмашканда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо дайындалып, аны менен кошо конституцияны өзгөртүү боюнча референдум 10-январда өттү. БШКнын расмий жыйынтыгына караганда референдумда добуш бергендердин 81% президенттик башкаруу формасын колдоду. Президенттин инаугурациясы Ала Той атындагы экрандан көрсөтүлөт. Инаугурация 28-январ күнү Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониянын чоң залында өтөт. Садыр Жапаровдун инаугурациясы Ала Той атында орнотулуп жаткан чоң экрандан көрсөтүлөт. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине Бишкек мэриясынан кабарлашты. Учурда Манас айкелинин алдында бир нече адам LED экранды коюу үчүн темир конструкцияны монтаждап жатышат. Инаугурация 28-январ күнү Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониянын чоң залында өтөт. Президенттин маалымат кызматы иш-чара мамлекеттик телеканалдар аркылуу түз эфирде көрсөтүлө тургандыктан журналисттер катышпай турганын айткан. Буга чейин президенттин ант берүү аземин өткөрүүгө 10 миллион сом сарпталар айтылган. Ушул эле күнү инаугурацияга даярдык көрүү башталып, шаардын негизги көчөлөрү жабылган. Көп өтпөй автоунаа тыгыны жаралып, коомчулук бул көрүнүшкө сын пикирлерди билдирген. Андан соң жаңы шайланган президент Садыр Жапаров чыгымдарды азайтуу талабын коюп, чоң салтанат өткөрүүдөн баш тарткан.